Саламатсыздарбы? Бүгүн кайрадан эле максаттар жөнүндө сөз кылабыз. Менимче бул эң актуалдуу тема, анткени максатсыз өмүр сүрүү бул маңызсыз өмүр сүрүүгө барабар эмеспи? Биз максатка баратканда эң чоң тоскоолдук же болбосо эң коркунучтуу душманыбыз бул прокрастинация экен. Бул эмне деп чочулабаңыз, муну кыргызча түшүндүргөндө улам артка же улам кийинкиге жылдыра берүү. Башкача айтканда эртең, анан дагы бир айдан кийинки 5 жылдыкта деген сыяктуу. Демек, бул прокрастинациянын жаман натыйжаларын Европада изилдеп көргөндө мындай деп айтышыптыр да. Изилдөө жүргүзүшүп туруп прокрастинация кылган адамдар эмнеге туш болору жөнүндө. Алар биринчиден толуп кетишет экен. Эгер сизде толуп кетүү деген проблема болуп атса, анда ушул жагын карап көрүңүз. Максаттарыңызды улам артка жылдыра берсеңиз, анда толуп кетүү коркунучу бар экен да. Андан кийин алар сөзсүз түрдө жардыланышат экен, финансылык жагы сөзсүз түрдө аксайт экен да. Андан соң анан бактысыз болушат экен. Анткени толуп кетсең, капчык жукарса, анан адам бактысыздыкка туш болот. Ошондуктан прокрастинация, башкача айтканда кийинкиге жылдыра берүү деген нерсени жашообуздан жок кылганга аракет кылабыз. Таасирдүү адамдардын же болбосо өтө ийгиликтүү адамдардын максатка карата мамилеси кандай болгон? Алар ошол прокрастинацияга жол бербеш үчүн алар бир долбоорду мүмкүн болушунча майда бөлүктөргө бөлүп алышкан. Анткени бизге эгер чоң долбоорду келип туруп алдыбызга тарс этип коюп койсо, бизде коркунуч болот. Ой, мунун баарын баягы кыргыз элинде бар го, көз коркок деген. Ошондон чочулабаш үчүн биз максатыбызды кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп алсак болот да. Анан алар кийинки кадамга эле тетиги алысты карап алып корко бербестен, кийинки кадамга фокус кылышат да. Азыр мен могул кадамды кылсам, ушул маанилүү. Анан кийинкисин кылам деп качан ошондой мамиле кылганда биз бара жаткан максатыбызга өтө жеңил болот. Мисалы, мен англис тилин үйрөнүш үчүн бүгүн 5 эле сөз жаттайм. Бул жеңил эле. Жакшы, мен бул кадамды кылдым. Эми эртең дагы 5 эле сөз жаттайм деп атып, анан акырындык менен аягында бир нече сөздү лексиконубузга сактап койгон болуп калабыз да. Андан кийин дагы бир жакшы жери, качан кыймыл аракет, иш аракет, бир кадамдарды кылганда бизде дагы бир мындай көзүбүз ачыла түшөт. Демек, башкачараак кылсак жакшыраак болот. Балким бул жолду эмес, башка жолду тандайбыз деген. Демек, дайыма биринчи кезекте кадам таштап көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Отуруп алып эле корко бербешибиз керек да. Эми Зиг Зиглар деген адам мындай деп айткан экен да: баштоо үчүн кайсы бир ишти сөзсүз түрдө улуу болуунун кажети жок. Башкача айтканда, биринчи укмуш улуу даражага жетип туруп анан башташ керек эмес. Бирок дептир, улуу болуш үчүн сөзсүз түрдө биринчи башташ керек дептир да. Демек, сиз баштасаңыз, кичинеден баштасаңыз, акыры улуулукка жетет экенсиз. Анан дагы айтылат экен, өтө маанилүү кадам бул кийинки кадам. Тетиги аркы 100-200 кадам эмес, кийинки кадамды маанилүү деп эсептесеңиз, акырындык менен кантип максатыңызга жетип калганыңызды өзүңүз дагы байкабай каласыз. Дайыма дагы бир сыр менен бөлүшкүм келет, дайыма мээңизди машыктырыңыз. Мисалы, биз мындай да, максат койгондо тетиги алыска карап алып эле, муну кылыш керек эле, тигини кылыш керек эле, анан кантип кылам, анан мындай болуп калсачы деп отурбастан эле жөн гана кийинки кадам эмне, ошону кылам, бүттү. 1, 2, 3, 4, 5 дейсиз дагы, анан кылып баштайсыз. Муну батыш элдери аябай жакшы колдонушат экен. Бул ыкманы алар ойлонуп отурбастан эле эң негизгиси, маанилүүсү, мен ушуну бүгүн кылышым керек, 5ке чейин санайм, 5 дегенде баштап кетем. Анан качан адам ишти баштап кеткенде, баягы табит тамак ичип жаткан учурда келиши мүмкүн деген жакшы орус элинин сөзү бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле биз качан ишибизди баштап ишке киришкенде, анан бизде ишке карата табит ачылат, мотивация пайда болот, каалообуз дагы жогорулайт. Ошондуктан мен сизди чакырат элем, дайыма коркпостон эле жөн гана баштай бериңиз.